بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ımlar жоқтан бар қылған құдірет күшті алла тағала шек шүкір айтайлы. Анын сүйкімді құлы Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға саламдар жана салауаттар айтайлы. Бұйырса бүгін намазымды оңдаймын сабағымыздың биринчиси. Бұл сабақта біз эмне боюнча сөз кылабыз. Бул сабакта биз намаздын маселелери боюнча сөз кылабыз туугандар. Бардыгыбыз эле Кудайга шүгүр намаз окуганды билсек керек. Намазды оңдоо үчүн намаздын маселелерин биринчи билиш керек. Андан кийин экинчиси амал түрүндө ушулорду аткаруу керек. Ошондуктан биринчи намаз эмне экенин айтып кетели туугандар. Намаз исламдагы ыймандан кийинки эле эң биринчи фарз амалдардан болгон амал бул намаз. Аллах таала бул боюнча акыймус салат деп айтат. Намаздын өзүнүн убактысына фарз болушу үчүн инна салата канат алал муъминина китаба мавкута деп Аллах таала Куранда бир канча жерде айтат туган. Намаздын фарздыгы боюнча. Эми ошол намазды окуу үчүн, намазды тургузуу үчүн адамда аракет болуш керек сөзсүз түрдө. Сиз канчалык намаз боюнча канчалаган маселелерди укпаңыз, канчалаган маселелер боюнча сөз кылбаңыз, канчалык мактабайлы намазды, канчалык намаз жөнүндө маселелерди айтып бербейли, бирок сиз ага өзүңүз туруп амал кылбасаңыз, намаз сизге эч качан болбойт, намаз турбайт. Эми намаз окуй албаймын, кийин 40ка чыкканда окуймун, кийин мен жашым өткөндө же балалуу болгондо же даватка чыгып келгенде же медресеге барганда окуймун же башка бир жок, андай кылбаш керек адамчы. Намазды Аллах таала медресеге барганда, же болбосо 40ка чыкканда, же болбосо үйлөнгөндө, же балалуу болгондо, же жумушу бүткөндө анан окугула деп айткан эмес. Намазды акыймус сала. Бардык учурда окугула деп айткан. Сен толипсиң, намаз окушуң керек. Атасың, намаз окушуң керек. Баласың, намаз окушуң керек. 40ка чыгып элек 20дасың, 10досуң, 12десиң, намаз окушуң керек. Барбычы аялдар 10 аялдар 9 жаштан мисалгачы, эркектер 12 жаштан мисалы. Ошого кандай гана абалда болбойлу, ошол себептен намаз окуганга аракет кылыш керек. Бардыгыбыз намазды окуу үчүн эч нерсе керек эмес. Намазды бир аз эле билип алыш керек, кайсыл жери кандай экендигин, ошол. Анан окуй бериш керек болду. Анан намазды эң жеңил үйрөнүш үчүн, намазды туура жана жакшы үйрөнүш үчүн эркек адамдар мечитте жамаат менен намаз окуган эң жакшы. Эгер колдон келсе, даватка чыгып келсеңиз эң жакшы. Ошондой эле аялдар дагы. Эгерде колдон келсе, аялдар деле 3 күнгө даватка чыгып келсе болот. Күйөөсү менен, же болбосо баласы менен, же болбосо атасы же кайнатасы менен даватка чыгып келсе, ошол даваттан сиздер эмне намазды жакшы жана сонун кылып үйрөнө аласыздар, намазды жакшы жана сонун кылып үйрөнө аласыздар. Андан кийин эми бул бизге жакшы жардамчы болот да, намазды жакшы окуп үйрөнгөнгөчү, бул тез эле ушинтип эле үйрөнүп алсаңыз болот. Намазды үйрөнүш үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи башташ керек туугандар. Башташ керек. Мен эч нерсени билбесем, баштабасаң эмне билесиң? Баштабасаң эмнени биле алат элеңчи? Башташ керек адамчы. Намазды баштасаң, анан могул жери мындай болуп турбайбы, мындай болуп турбайбы, мындай болуп турбайбы деп акырын оңдоп кетесиң. Бир сен башталганда эле аалымдардыкындай кылып, оолиялардыкындай кылып эч качан намаз окуй албайсың. Ал эч кимдин колунан келбейт. Оолиялар өздөрү да башында адашып намаз баштаган. Аалымдар да башында адашып намаз баштаган. Мисалы мен канча намаз маселелерин билбейин, же болбосо башка эле кандай гана адам болбосун, кандай гана аалым болуп кетпесин, кандай гана улуу адам болбосун, ал адам ошол намазыны сөзсүз түрдө бир кыртачылыктар менен, бир кемчиликтер менен баштаган сөзсүз түрдө, жаш балдардын айтса кээде күлкүлүү сөздөрдү айтат, намазды окуп жатып мындай кылып койдум, намазда мындай болуп калды, мечитке барып мындай кылдым депчи. Ошондой нерселер менен болот. Бирок бул деген нерсе сен дайыма ошондой бир кемчиликтер менен жүрөсүң деген же ошондой кемчиликтер менен жүрө бериш керек деген сөз эмес. Болгону эмне? Бул барып оңдойсуң. Ушул нерсени баштап алсаң, келечекте сенин намазыңдын оңдоп кетүүң же болбосо намазыңды тууралап кетүүң сага эмне болот? Чоң жардамчы болот, чоң жетишкендик болот деген маани туугандар. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Намазды башташ үчүн, намазды оңдош үчүн, намазды окуу үчүн эң биринчи башташ керек тууган. Эгер деле сиз намазды баштай турган болсоңуз, эмне акырын барып оңолуп кетет намаз. Эгерде баштабасаңыз, анда намазыңыз оңолбойт да. Баштабасаңыз намаз жок болсо кантип намазды оңдойсуз? Бирөөлөр ойлойт да, көпчүлүк адамдар ушундай ойдочу. Мен эгер намазды жакшылап үйрөнүп алсам, намазымды жакшы билип алсам, андан кийин намазымды баштаймын деген ойдо адамдарчы, кээ бир адамдар ушундай ойдо. Бирок бул ой туура эмес туугандар. Бул ой эмне экен? Туура эмес ой. Неге дегенде, сен намазыңды окуй албайсың, намазыңды тууралай албайсың, намазыңды биле албайсың качанга чейин баштамайынча. Намазды баштамайынча биле албайсың, тууралай албайсың.
оңдой дагы албайсыңчы. Ошондуктан баштай бериш керек. Акырын аракет кылуу менен, мечитке барып үйрөнүү менен, же болбосо даватка чыгып үйрөнүү менен, же эжелердин алдында үйрөнүү менен барып оңдолуп кетебиз. Анан эркек кишилерге мечит деп же болбосо дават деп айттык. Аял кишилерге дагы намазды жакшы үйрөнүш үчүн, намазды оңдош үчүн даватка чыккан жакшы. Неге дегенде даватта аялдардын ортосунда музакара болот, эркектердин ортосунда музакара болот намазды эмне кылуусу боюнча. Неге дегенде туугандар, биз бир нерсени үйрөнүш үчүн сөзсүз түрдө кээ бир аракеттерди кылабыз го. Мисалы англис тилди окуш үчүн канча курстарды окуйбуз, күйөөбүзгө жагыш үчүн же болбосо башка бир нерселерге жагыш үчүн жакшы сүйлөөнү үйрөнөбүз же башка бир нерселерди үйрөнөбүз го. Ошондой эле намазды үйрөнүш үчүн да сөзсүз түрдө адамдарда аракет болуш керек. Адамдарда эмне бир амалы сөзсүз түрдө болуш керек туугандар. Эгерде амал болбой турган болсо, анда эмне намазыңызды оңдой албайсыз, намазыңызды жакшы окуй албайсыз туугандар. Кечиресиздер, мен телефонду зарядка коюп алайын. Өчүп жатат. Анан аялдарга дагы бир сонун нерсе, баягы айылдарда таалимдер, ошол таалимдерге катышсаңыздар эмне болот? Сиздер намазды тууралаганга, жанадан ошол жактан намазды жакшылап үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөр болот туугандар. Неге дегенде ошол айлана чөйрө сиздерге сөзсүз түрдө таасирин тийгизет туугандар. Эми намаз окуганды баардыгыбыз каалайбыз, баардыгыбыз билебиз намаздын кандай пайдалары бар экендигинчи. Аларды кайрадан айтып берүү шарт эмес. Аны жөнөкөй мечиттерден же башка дагы аалымдардан эшитип жүрөбүз. Намазды окуу боюнча мен бир кыскача нускача намаз кантип окулат, ошол боюнча айтып кетейин. Биринчи эркектердин намазын айтып берем, андан кийин аялдардын намазын айтып берем. Анткени Аллах Таала Куранда эмне дейт? Ар-риджалу каввамуна ала ниса дейт. Мындайча айтканда, эркектердин орду бар, аялдарга караганда кичине жогору орду бар. Эркектер намаз окуш үчүн эмне кылыш керек? Намаздын баардык шарттарын аткаргандан кийин, баардык шарттары деген эмне? Даарат алгандан кийин, даарат чоң кичине дааратсыздыктан таза болгондон кийин, эгер гусул жок боло турган болсо, гусул алыш керек. Даарат жок боло турган болсо, даарат алып экөөнү тең бүтүргөнүбүздөн кийин, анан дене аврат жерлерибизди жабабыз. Аврат жерлер деген эркектин киндигинен баштап тизесинин астына чейин ушул жерлер жабык болуш керек сөзсүз түрдө. Эгер намаз ачылып калса, намазыңыз бузулуп калышы толук ыктымал. Анан үчүнчүсү, кыбланы жүздөнөбүз. Кыбланы жүздөнгөндө мечитте билебиз баарыбыз. Кыбла каякта десе, ошол Сауд Арабияда баягы Харам мечити, Кабага карап жүздөнөбүз. Бул география менен билине турган нерсе. Географияны окусаңыз эле бул нерсе билинет. Андан кийин денеңиз, кийимиңиз, намаз окуй турган жериңиз таза болуш керек. Андан кийин намаздын убактысы кириш керек. Андан кийин эмне кыласыз? Такбир тахрим айтасыз. Такбир тахримди кантип баштайсыз? Намазды баштаганда Аллаху акбар деп, ушундай кылып баштайсыз. Колдорду кыблага караган жузда, ол колдордун учуну, Садыр Шария айткандай, Шарфи Мукаяда колдордун учуну кулакка тийгизебиз да намаз баштайбыз. Колдорду оң колду сол колдун үстүгө моундой кармап туруп, киндиктин астына коебуз. Киндиктин астына коебуз дагы эмне? Субханакаллахумма ва бихамдика санааны айтабыз. Ушунун аягына чейин Субханакаллахумма ва бихамдика табаракасмука ва таала жаддука ва ла илаха гайрук деп айтабыз. Андан кийин аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бул азыр жеке окуп жаткан, имам менен эмес, жеке окуп жаткандын намазын айтып жатабыз. Ошону субханаканы айтып бүткөнүбүздөн кийин аузу биллахи минеш шейтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп айтабыз. Буну баарын ичинен айтабыз. Бир эле Аллаху акбарды сыртынан айтсак болот. Муну азыр баарын ичинен деп тура элейин. Неге дегенде кийин сырттан айтканды маселелерге кошуп айтып кетем сиздерге. Муну эми баарын ичинен айтабыз. Анан Фатханы окуйбуз. Фатха деген эмне? Алхамдулиллахи раббил аламин аррахманир рахим малики яумиддин иyyakana аягына чейин, вала даринге чейин окуйбуз. Анан ага кошуп бир замзур окуйбуз. Мисалы алганда вал аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус салихати ва тавассау бил хак ва тавассау bis sabr. Ушинтип айттыкпы? Эми Аллаху акбар деп колдорду тизеге коебуздан рүкүгө барабыз. Рүкүгө мындай түз болуп барыш керек эркектер. Колдорду тизеге турат, тизени катуу кармайсыз, анан баш менен бел мындай түз болуш керек. Түз болду, рүкүдө турганда 3 жолу Субхана Rabbiyal Azim деп айтабыз, Субхана Rabbiyal Azim, Субхана Rabbiyal Azim, Субхана Rabbiyal Azim маанилерин билип, Аллах Таалага эме кылып, ыхлас менен баштайбыз. Ниетти башында айтпай кеттим, башында ниет кылабыз сөзсүз түрдө. Мисалы, ниет кылганда, кечиресиздер, унутуп кеттим. Ниет кылганда, мисалы, багымнат намазынын ниет кылдым Аллахтын ыраазычылыгы үчүн багымнат намазынын 2 рекет сүннөтүн же болбосо 2 рекет фарзын окумакка, жүзүм кыблага карап, 2 рекет фарзын баардык сүннөт фарздары менен окумакка жүзүм кыблага караттым.
Аллахтын ыраазычылыгы үчүн тыгыз эле ниет кыласыз. Тили менен айтуу шарт эмес, айтып койсоңуз эң жакшы. Айтканда ичиңизден эле айтасыз, сырттан айтпайсыз. Анан кийин Аллах берди башталат. Баштагандан кийин жагындай рүкү кылдык. Рүкүдө 3 жолу Субхан Раббиел Азим айттык. Андан кийин Сами Аллаху лиман хамида деп турабыз, түз туруп. Сами Аллах түз болгондон кийин Роббана лакал хамд айтабыз. Сами Аллаху лиман хамидан кийин кайра түз болгондо ошолорду айтып бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждага барганда чеке менен мурун тийиш керек. Ал жакта 3 жолу Субхана Раббиел а'ла деп айтабыз. Анан кайра Аллаху акбар деп отурабыз. Отурганда түз отурушубуз керек. Түз отурушубуз керек. Анан түз отургандан кийин кайра Аллаху акбар деп кайра экинчи жолу саждага барабыз да, кайрадан 3 жолу Субхана Раббиел а'ла. Анан кайрадан Аллаху акбар деп кыямга турабыз. Кыямга тургандан кийин эми бул жакта биз экинчи рекетти баштадык да, экинчи рекетти баштаганда а'удуну айтпайбыз. Бисмиллахны эле ичибизден айтабыз. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Одан далиңге чейин айтабыз. Аны окуганыбыздан кийин Зам сүрө, жаңы Аср сүрөсүн окусак, эми Ихлас сүрөсүн мисалы алганда, Кул Аллаху ахад, Аллаху самадты аягына чейин окуйбуз. Анан кайрадан Аллаху акбар деп туруп рүкүгө барабыз. Рүкүгө барганда жаңыдай түз колдорду кармайбыз. Бияка кармайбыз. Колдор түз кармагандан кийин кайрадан 3 жолу Субхан Раббиел Азимди айтабыз. Анан Сами Аллаху лиман хамида деп турдук рүкүдө. Тургандан кийин Роббана лакал хамд айтабыз. Анан кайрадан Аллаху акбарды айтабыз дагы саждага барабыз. Саждага барганда чеке менен мурун тийиш керек. Сөз түрдө билебиз, эки кол могул жерде болот. Көп алыс эмес, алдык эмес, артык эмес. Мындай ушул жерде сажда кылабыз. Кол турса ошол ортосуна сажда кылабыз мына шетинде. Ошол сажда кылганда кайрадан Субхан Раббиел а'ла 3 жолу, кайра Аллаху акбар деп биринчи саждадан турабыз. Бир аз түз отурган, түз болгондон кийин бир аздан кийин кайрадан Аллаху акбар деп саждага барабыз. Ал жакта кайрадан 3 жолу Субхан Раббиел а'ла, кайрадан Аллаху акбар деп эми отурабыз. Ушул экинчи саждадан кийин, экинчи рекеттин экинчи саждасынан кийин отурабыз. Ат-тахият окуйбуз. Ат-тахият кайсы? Ташаххуд деген ат-тахияттын бир канча аты бар, бирок бардыгы бир эле. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату. Ассаламу алейка айюхан наби рахматуллахи ва баракатуху аягына чейин. Ушуну аны окуп бүткөнүбүздөн кийин пайгамбарыбызга салатул ибрахимия деген бар. Ошол салатул ибрахимияны окуйбуз. Ал кайсыл десе, Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва Аллахумма саййидина жок bizde жок. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннека хамидун маджид аягына чейин. Ушуну окуп бүткөнүбүздөн кийин анан эмне кылабыз? Арабча дуа билсек, дуа айтсак болот. Роббана атина фид дунья хасана, ушул дуаларды айтсак болот. Айтпай койсок эч нерсе эмес. Анан эмне кылабыз? Салам беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Бул ушул намаз. Ошол менен калаган дуаңызды кылып, намазды бүтүрүп эме кылып кете бересиз. Салам бергенден кийин намаз бүттү. Анан дуа кылып тасбихтер тарта беребиз, башка намазга турабыз дегендейчи. Ушул намаз эркектер ушун, аялдар менен эркектердин кээ бир кыймылдарында аракет бар. Ат-тахиятка отурганда эркектер буттарынын оң бутунун үчүн кыбылага карата, сол бутту астына коюп, ошол сол буттун үстүнө отурат. Эми бул эркектердин айырмасы. Эми аялдар намаз кандай болот? Аялдардын деле айтыла турган бардыгы ушундай, ниеттери деле ушундай, жаңы шарттары деле ушундай. Аялдар дагы эгер таза эмес болсо тазаланыш керек, дара жок болсо дара таш керек, гусул жок болсо гусулдаш керек дегендейчи. Аурат жерлерин жабыш керек. Аял кишинин денесинин бар жери аурат, бир гана жүзү менен монол колу аурат эмес, колу дегенде могу билектин биягы. Ушул жактар ачык болсо болот, калган баары жагын жабыш керек. Анан жүзү ачык болуш керек сөз түрдө. Анан ниет кылабыз баягындай аурат жерлерди жапкандан кийин кийимибиз, денебиз, баары нерсе таза болгондон кийин, намаздын убакыты киргенден кийин, кыбланы жүздөнгөнүбүздөн кийин намаз окуй турган жерибиз таза болуш шарт. Жаңы айткан шарттардын баардыгы ошолор кылгандан кийин эми аялдардан Аллаху акбар деп эле намаз баштайт. Бирок аялдар колдорун эркектер ошо бияка көтөрбөстөр, көкүрөк чейин көтөрүп Аллаху акбарды айтты. Эркектер киндиктин астына койсо, аялдар көкүрөк ошол жерге эле колун мындай кылып коет. Анан баягындай эле Субханакаллахумма ва бихамдика табаракасмука ва та'ала жаддука ва ла илаха гайрук ушул айтат. Андан кийин аузу билляхи менен бисмилlah айтабыздан Фатх окуйбуз. Фатх деген жаңы Алхамдулиллахи раббил аламин ва Алхамдулиллахи раббил аламин рахманир рахим ушул айтабыз. Аягына чейин, ва далиңге чейин окуйбуз. Анан Зам сүрө окуйбуз. Зам сүрөнүн жаңыдай эле ва аср иннал инсана лафи хуср аягына чейин ушуну окуп койсоңуз болот. Анан аялдар шундай байлаган учурда эми рүкүгө барабыз. Аялдар рүкүсү эркектердин айырмалап, аялдар түз болбойт дагы, колу тизеге эле бир аз кармалса болду. Аялдар мындай эле болсо болду. Сөз эркектер үчүн мындай түз болуш шарт эмес аялдардыкычы. Аялдар ошо колдору тизеге жетсе болду. Колдору тизеге чейин жетет. Ушинтип турат дагы 3 жолу Аллаху акбар деп барды бара рүкүгө. Рүкүдө эми 3 жолу Субхан Раббиел Азимди айтат. Анан Сами Аллаху лиман хамида деп түз турат аялдар дагы. Түз тургандан кийин Роббана лакал хамд айтат. Анан Аллаху акбар деп саждага барат. Саждага барганда эркектер саждага колдорун колунун арасына сажда кылат деди. Аялдар деле ошондой болгону. Эркектер менен аялдардын саждасынын айырмасы, эркектер саждага турганда курсактары санга тийбеш керек.
жана дагы могул чыканактары же болбосо монол жери эмне деп коет кыргызчасы мен билбей жатам азыр, ушул жери эми мындай жалкын болбош керекчи денесиге. Эркектер бир аз мындайраак туруп сажда кылат да. Эми аялдардын саждасы жок, аялдардын мындай болот. Могул курсактары сандынын үстүндө болот, өтө алыс кетпестен эмеге тизесиге жакын жерде сажда кылат аялдар. Ушундай кылып сажда кылат. Анан аялдар ошол саждада, эркектердин дагы аялдардын да буту саждада эмне кыбланын учуга караш керек, сөзсүз түрдөчү. Кыблага карайт, кайра отурганда эркектер өздөрүнкүдөй кылып отурат, аялдар таваррук кылып отурат. Таваррук дегени кандай? Аялдардын буту, оң буту, сол буту оң жакка карап турат, оң жакка карап турат да, аялдар жерге отурат. Мындайчы буттарын да артыга мындай бүккөндөн кийин бул жакка карап чыгарып коет, билесиздер. Анан экинчи саждага барат. Аллах акбар деп отурду сажда, биринчи саждадан кийин экинчи саждага барат да, кайрадан 3 жолу субхана раббиял а'ла, анан кайрадан Аллах акбар деп экинчи рекетке турат. Экинчи рекетке турганда бисмиллахын айтат, аузуну айтпайт. Аузу дайыма биринчи рекетте эле фатихадан алдын, бисмиллахдан алдын, санадан кийин айтылат. Дайыма, башка учурда аузу айтылбайт. Ошентип бисмиллахын айтканыбыздан кийин Фатиханы окуйбуз. Алхамдулиллахи Rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim дейт. Оля долинге чейин. Дагы бир сүрө кошобуз. Кошкондо башка сүрө кошуш керек да. Кул Аллахты кошобуз. Же кул аузу би Rabbil falaq, же кул аузу би Rabbin nas, же инна атайнакал кавсар, айырмасы жок. Ошол кошсоңуз боло берет. Кошосуз дагы анан рүкүгө барасыз. Аллах акбар, рүкүгө барасыз. Рүкүгө барганда аялдар мындай, эркектер мындай деп айттык, түз турат депчи. Рүкүдө 3 жолу субхана раббиял азим айтасыз. Анан самиаллаху лиман хамида деп турасыз кайраданчы. Тургандан кийин Роббана лакал хамд деп айтасыз. Айткандан кийин кайрадан Аллах акбар деп саждага барасыз. Саждада 3 жолу субхана раббиял а'ла, саждадан кайра турасыз. Аллах акбар түз отургандан кийин аялдардын буту мындай болуш керек, эркектердин буту мындай керек. Кайрадан экинчи саждага Аллах акбар деп барасыз. Саждага барганда колдор жаңыда айткан көрүнүштө буттар кыбланы караш керек. Кыбланы караш керектен учу бардыгы мындай болуп ийилет, учу мындай болуп ийилиш керек. Эркектердин аялдардын эки буту тең. Оң буттан сол буттан кыблага карап мындай ийилип турат учлары. Анан 3 жолу субхана раббиял а'ланы айтканыбыздан кийин субхан Аллаху акбар деп саждадан турабыз. Саждадан тургандан кийин эмне кылабыз? Ат-тахиятта жаңы ат-тахияту лиллахи ва-салату ва-таййибат аягына чейин. Андан кийин салават ибрахимия деп коет. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад аягына чейин окуйбуз. Андан кийин эгер арабча дуа билсеңиз дуа окуйбуз, болбосо дуа кылбастан эле ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах деп эки жакка салам бересиз. Эркектерден, аялдардан окшош эле салам берет. Андан кийин өзүңүз каалаган дуаларды айтсаңыз болот, же башка нерсеге менен алек болсаңыз болот. Ушинтип эки рекеттер ушинтип окулат. 4 рекеттер кандай? 4 рекет деген кудду ушундай болот. Экинчи рекетте баягы биз ат-тахияттан кийин салаватты айтпадыкпы, эми ушул жерде салават айтпайбыз. Эмне кылабыз? Ат-тахиятты окугандан кийин турабыз. Аллаху акбар деп 3-чү рекетке турабыз. 3-чү рекетке турабыз дагы ниетте баягы 4 рекеттеп ниет кылабыз да. Эми мында 3-чү рекетке турдук дагы эмне кылдык? Эгер фарз намаз болсо 3-чү рекетте бисмиллахын айтабыз, Фатиханы окуйбуз дагы, Аллаху акбар бүкү сажда кылып, кайрадан 4-чү рекетке туруп, кайра бисмилlah, Фатиха гана, зам сүрө кошулбайт 3-чү, 4-чү рекеттин фарздарына. Ал эми сүннөт намаздар же нафил намаздар болсо, эмеден кийин Фатихадан кийин зам сүрө кошобуз, Зам сүрө деген ошол Фатихага кошулуп окула турган сүрө же аят. Ошол зам деген кошуу деген, дом деген сөздөн эле алынган кыргызчасы. Ошол 3-чү рекетте жаңы бисмилlah Фатиханы окуп, Фатихадан кийин рүкү кылдык, рүкүдө бардык амалдар кылгандан кийин самиаллаху лиман хамида, Роббана лакал хамд, Аллаху акбар деп саждага барабыз, саждада 3 жолу айтып туруп, Аллаху акбар деп саждадан турабыз, кайрадан Аллаху акбар саждага барып, саждада 3 жолу субхан раббиял а'ланы айтып, кайрадан Аллаху акбар турабыз. Анан 4-чү рекетке ошол Аллаху акбар экинчи саждадан турганда Аллаху акбар сыра 4-чү рекетке туруп кетебиз да, эркектердин аялдар дагы, Анан 4-чү рекетте эмне экен? Бисмилlah, Фатиха, анан рүкү, сажда, анан ая 4-чү рекетте экинчи саждадан турганда эми туруп кетпестен отурабыз. Неге дегенде ушул 4-чү рекеттин экинчи саждасында отуруп ат-тахиятты кайрадан окуйбуз, анан салават окуйбуз, анан дуа кылсак, арабча дуа билсек дуаны окутуп, анан оң жака сол жака салам берип ушинтип намазды бүтүрөбүз. 4 рекет намаздарды окуш оңой эле. Ал эми шам намазы 3 рекет да. Шам намазы бул дагы оңой эле. Жаңыда 2 рекет окугандан кийин ат-тахиятка отурдук да аягында, ат-тахияттан салават менен дуа кылып анан салам берген. Ушул жерде биз ат-тахияттан кийин салават дуаны окубайбыз да. Ат-тахияттан кийин Аллаху акбар деп 3-чү рекетке турабыз. 3-чү рекетке турганда бул шам намаз болгондуктан фарз намаз, ошого бисмилlah менен Фатиханы окуйбуз, болду. Анан Аллаху акбар рүкүгө барабыз, рүкүдө субхана раббиял азим 3 жолу, самиаллаху лиман хамида деп рүкүдөн турабыз.
Ал жакта Rabbena lekal hamd айтабыз, кайрадан Аллаху акбар деп саждага барабыз, 2 жолу сажда кылабыз, анан саждадан кийин ошол 3-чү рекеттин 2-нчи саждасынан кийин отуруп ат-тахият, салават, дуа, анан салам берип коебуз. Ушул 3 рекет ушундай. Витир важип намазы кандай? Витир важип намазы деле оп-оңой. Жаңғыдай эле 2 рекеттин ат-тахиятына турабыз сразу Аллаху акбар деп, тургандан кийин Фатиха окуйбуз, Фатихадан кийин Замсур окуйбуз. Замсур окугандан кийин эми биз Аллаху акбар рукуга кетет элек го, ушул жерде рукуга кетпейбиз. Эмне кылабыз? Аллаху акбар деп колдорду көтөрөбүз да кайрадан байлап туруп кунут дуасын окуйбуз, кунут дуасы эмне? Аллахумма инна настаинука ва настагфирука ва настахдика аягына чейин. Ушуну аягына чейин окуйбуз. Ошол нерселерди жаттап алыш керек, туугандар, жаттап алыш керек. Аягына чейин окуганыбыздан кийин эмне кылабыз? Аллаху акбар деп рукуга барабыз, эми ушинтип намазды бүтүрүп коебуз, бүттү. Рукуга барабыз, рукудан кийин сажда, 2 сажда, анан ат-тахият, салават, дуа, анан 2 жака салам берип ушинтип эле намазды бүтүрүп коебуз. Намаз оңой эле. Анан кыйынчылык нерсеси жок. Буну баардыгы эле жыттып койгон. Жок эле деген жума намазга барабыз, жок эле деген айт намаздарга барабыз. Булардын баардыгы эле билүү. Болгону эми эмне кылыш керек? Аткарыш керек, аткарыш керек, аткарыш керек. Эми ушул намаздын кыскача нускача окулуусу ушул болчу туугандар. Эми биз фыкый маселелерди карайбыз туугандар. Эгерде фыкый маселелерден карап, бул жакта кайсыл амал фарз, кайсыл амал сүннөт, кайсыл амал важип, кайсыл амал мустахаб, ушулардын баардыгын билип алсак, биздин эмне намазыбыздын ичинде намаздын өкүмдөрүн бизге билүү жеңил болот туугандар. Неге дегенде, намазда өкүмдөр бар, ар бир намаздын ар бир амалдын өзүнүн өкүмү бар. Эгерде сиз ошол өкүмүнү билбестен ошол амалды калтырып кетсеңиз, намазыңыз дурус болуп калат. Кээ бир амалдар бар, аны калтырсаңыз намазыңыз кемчиликтүү, сообу аз болот, бирок намазыңыз толук боло берет туугандар, Ошондуктан биз эмне намаздын өкүмдөрү боюнча сөз кылабыз иншалла. Намаздын өкүмдөрү боюнча бизде имам Фанаридин Мукаддимас-Сала, намазга киришүү деген китеби бар. Ошол китеп боюнча сөз кылабыз, Намазды бузуучу нерселер, намаздагы фарз болгон амалдар, намаздагы сүннөт болгон амалдар, намаздагы макрух болгон амалдар боюнча сөз кылабыз. Эми ушул нерселерди жаттап алышыбыз керек болот. Бизчи баарыбыз, Бул боюнча кыргызча которгонбуз бул китепти, бирок кыргызча которду дегенде мындай матынды гана которгонбуз. Ага пока түшүнүк комментарий жаза элекпиз, иншалла. Дуа кылып турсаңыздар, бир учур келгенде ага да комментарий жазасыз. Ошондуктан сабагыбыз берекелүү болушун, биз сөзсүз түрдө эмне имам Фанари радиллаху анхунун Мукаддимасына намазга киришүү ушул китебинен эмне кылабыз? Кыргызчасыны ушул маселелерди айтып баштайбыз. Анда эмесе баштадык. Имам Фанари радиллаху анху боюнча кыскача, Имам Фанари Ханафи алымдарынан, Матуриди акыйдасындагы чоң алымдарыбыздан өз-өздүк менен ошол Ханафи мазхабындагы маселелерди жазат. Бул алым 751-жылы, Хижри жылдын 751-жылы, мындан 7 кылым алдын төрөлүп, 834-жылы дүйнөдөн өткөн. Бул Имам Фанари радиллаху анху араб тилинен, Ханафи фыгынан, Ханафилерге тиешелүү болгон маселелерди жазып кеткен. Анан бул азыркы окула турган китептеги маселелерде бизге токотор жерин айтат. Бул жакта могу мындай далил болгон, мындай далил деп келет, бирок аз эле нерсе айтылат ал нерсе боюнча. Неге дегенде бизден максат анын амалды биринчи билүү да, амалдар кандай экенин ошону билүү, анын далилини башка китептерден билет. Неге дегенде китептер жазуу минхажы китептердики ар кайсы кандай кээ бир алымдар бул китепте кээ бир алымдар маселелерди гана айтып кетет. Кээ бир алымдар далил катары колдонот китепти жазуу эмеси ыкмасы далил, бирөөгө далил көргөзүү, бирөөдө далилдеп берүү бир маселеничи. Ушул боюнча маселелерди ушинтип бөлүп айтат. Анан имам Фанари радиллаху анху өзү чоң алым болгондуктан мунун устаздардан, чоң алымдардан өзүнүн көптөгөн шакирттери бар. Неге дегенде чоң алым да. Бул жакта азыр эми уста эмелерди, шакирттерин, устаздарын айтып бербейли. Неге дегенде айтып кетсек убакыт көп кетип калат. Ошондуктан бул маселени көп деле козгобойбуз туугандар. Имам Фанари радиллаху анху Осман империясынын убагында жашаган. Осман империясында баягы казылар менен иштешкен алымдардан болгон, То есть ошолорго кээ бир нерселерди айтып турганчы. Өзүнүн аты Мухаммад болгон, өзүнүн атычы. Имам Фанари деп неге айтылат? Имам Фанари деп неге айтылат? Анткени бул
ошол кээ бир жерге байлангандыктан ошонусун айтат, Андан кийин атасы дагы жөнөкөй киши болгон эмес. Атасы дагы чоң алым кишилерден. Ошол атасынын кээ бир китептерди окугандыгы боюнча айтылат, Балдары дагы жөнөкөй кишилер эмес. Балдары эмне? Алайдин Али ибн Юсуф Аль-Фанари деген бул дагы чоң алым кишилерден болгон. Кыскасы булардын үй бүлөсү жөнөкөй адамдардан эмес. Чоң алымдарданчы. Экинчи баласы дагы алым кишилерден. Неберелери дагы алым кишилерден туугандар. Çevreleri dağın alım kişilik. Kıskasının semiyasının bardығы alımlardan. En birinci kimlerden savak algan dese İmam Fener özünün atasından savak algan. Özünün atası tasavvuf ilim boyunca icaza bergen. İcaza degen emne sen tasavvuftan savak berip tasavvuftan sağa ruhsat degen sözde. Atasının aldan Miftahul Gayb degen kitapta okugan. Andan keyin Alaaddin Aswad degen ustazından savak algan. Bu ustazı Muğnini Vukaya bize Hanefi mezhapta Vukaya var Sadr Şeria'nın kitaplarından Sadr Şeria değil de İmam Yemeniki. Vukaya İmam Mahbubi ki at nemesinki çoğun atasınki. Andan keyin ustazlarından Cemal Muhammed ibn Muhammed bu İmam Razi'nin baldarından. Kıskası tuğanlar ustazlar толгон тоқо бул жакта айтып өтө берсек убакыт көп. Жана шакирттерден чоң алымдардан өзүнүн санады бар. Санады деген максат эмне? Ошол Ханафи мазхабында фыкты айтууда, фыкh боюнча сөз чыгарууга ижазасы бар. Мунун устаздарынан сабак окуган деген эме. Китеп же болбосо санат, санжырасы, устаздарга чейинчи. Kıraat ilimi boyunca tecvid kıraat ilimi boyunca haş ala kanzil maani şerh hirzil amani vechut tahani fi kıraat seba. Şu kitabı var. Cenab-ı Başka kitapları var. Hadis boyunca Risalet fi ilmi ta'vilat akvalin nebi. Fıkhta olsun şerh terhis camil kebir. Murşidil musalli. Usulü fıkhta olsun fusulü beda'i fi usulü şera'i. Şera'i. Şerh usulü bezdevi. Muras boyunca şerhül feraid siraciye. Şu kitapları şerh yazgan. Tasavvuf boyunca Şerh-ül Miftahul Gayb, Miftahul Gayb'ga şerh yazgan. Ta'liq ala istirahati sufiyye, Risalet fi Ricalil Gayb. Aqidada ta'liqat ala Şerh'ül Mevakif, Mevakif degen çoğun kitap var, oşo'nun şerh yazgan, oşo ta'liq yazgan. Şerh'ül Mevakif, Şerh'ül Cevahir, Nahvide Şerh'ül Misbah, Sarf Cena Balagada Asasu Tasrif, Haşiyatu ala Şerhi Seyyid ve Sa'd lil Miftah. Kıskası bardık ilim mantıkta, hadis iliminde, akıl iliminde, uşuların bardığında bunun çağırmaları var tuğanlar, kitapları var. Nege? Sebebi jönөкөй adam bolgan emес, bardıq jakты bilgen, bardıq jaktan ilimi bolgan alım. Ушундай чоң алымдар эми сиздер менен биздер китебин окуйбуз тугандар. İmam Fener Allahu aytat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah'tın merimli urayımda Allah'ın atı menен başlayayım. Alamların Kudayı bolgan, Rabbisi bolgan Allah Taala muhtolor bolsun. Ve la akibetul muttaqin. Bu adamlar için akıbet takva adamlar için idi. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed. Allah'tın peygamberi bolgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar jana salatlar bolsun. Jana dagın anın üy bürösüne. Ya'lem bi ennel abdel mubtela beyne en yuti'a Allah Teala fe yusabu. Sen bilginin insan iki nersenin ortasında. Birincisi Allah Teala'ga başlayıp soğup alat deydi. Dolayısıyla Allah Teala'ga başlayıp degen kандай? Allah Teala'nın hükümlerini atkarуу menen, Allah Teala'nın aytkan farzlarını atkarуу menen emne bolat? Soğup alasın deydi. Ve beynen ya'siyahu fe yuaqab. Janadan Allah Teala'ga başlayıp öz aldımçılık kılıp Allah Teala'nın aytkanlarına kılbastan emne deydi? Күнөө табат дейт да. Fe yuaqabu ошого эмне жазаланат. والابتلاء يتعلق بالمشروع وغير المشروع فعلا وتركا. Эми ошол адам шарият уруксат берген
şariat алынган нерсенин ортосунда же болбосо шарият уруксат бербеген, шариат алынбаган, то есть шариат тыйган нерсенин экөөнүн ортосунда болот. Аны кылуу менен же болбосо таштоо менен. Мисалга шариатта бир нерсени кыл деп айтат. Бул дагы шариаттан айтылган нерсе. Бир нерсени кылба деп айтат. Бул эмне? Шариатта тосулган нерсе, Кыскасы, биз эмне эки нерсенин ортосунда. Ошол шариат кыл деген, аткар деген, же болбосо кылса болот, кылса күнөө эмес деген нерсенин ортосунда. Экинчиси кылсаң болбойт, кылбагын деген нерсенин ортосунда. Ушул экөөдөн башка үчүнчү нерсе жок, فلا بد من بيان أنواع المشروعات وغير المشروعات. Yani ошол себептен биз эмне шариаттагы ошол өкүмдөрдү баяндап кетишибиз зарыл дейт. Ва баяну маанийха, жана да анын маанилерини, жана да анын өкүмдөрүнү лиясхула аля талиби даркуха ва dabtuha. Анткени окуучу студентке, илим талап кылып жүргөн адамга аны түшүнүүсү, жана да аны жаттап калуусу, ага жакшы маанеге жетүүсү жеңил болушу үчүн дейт. Фанакул ва биллахи тауфик. Эми ошол себептен азыр биздин максат ушул нерселерди айтуу. Шариаттагы бар нерсе, шариат, то есть кыл, кылба, шариат кыл, уруксат деген нерсе менен, анан шариат кылба, аткарба, кылсаң болбойт деген нерселердин өкүмүнү айтып кетүүбүз керек дейт. Ошого Аллах Тааладан тавфик сурап, Аллах Тааланын тавфиги менен, Аллах Тааланын жардамы менен айтып баштайбыз дейт. Ал-машру'у анвa'un arba'atun. Эми шариатта рухсат берилген, жана дагы шариат кыл деп айта турган нерселер төртөө дейт. Төрт бөлүктөн турат дейт. Эң биринчиси фардун. Биринчиси эмне экен? Фард. Фарз болгон амалдар. Бизде шариатыбызда фарз болгон амалдар бар. Фарз болгон амалдар деген эмне? Ма сабата бидалилин кат'ийин фи аслихи ва васфихи. Же болбосо алымдарда айтканда ва хуа ин кана аль-фи'лу аула мин ат-тарки ма ман'i at-tarki sabiti бидалилин кат'ий. Farz деген эмне десе, аны аткаруу керек болот, эгер аткарбай койсоң күнөөкөр болосуң. Аткаруу керек, аткарбай койсоң күнөөкөр болосуң. Ошол күнөөкөр болуусу бекем далилдер менен сабит болгон, тырталынган, Эми мунун өкүмү кимде ким кыла турган болсо, эмне болот? Сооп табат, эгер кылбай турган болсо күнөө болот. Азапталынат, качанга чейин Аллах Таала эгерде эле кечирбесе дейт. Анан эми ушул жакта фарды бизге айтып кетти, Андан кийин экинчиси ва важибун, важип болгон амалдар. Важип деген эмне? Важип деген амалда бул дагы эле фарз сыяктуу эле болгону акыйдада айырмасы болгон нерсе. Амалда деген кандай? Бул дагы фарздай эле өкүмү бар. Амал сөзсүз түрдө аткарыш керек. Аны сөзсүз түрдө аткарыш керек. Аткарбасаң күнөөкөр болосуң. Бирок акыйдага келгенде акыйдада айырмасы болот. Эмне деген? Эгер десем бул нерсе дурус эмес, Аллах Таала мынтип айткан эмес, bunday нерсе жок деп, же болбосо могу нерсе ката, Куранда келбейт деп айтсаң, кафир болосуң. Фарзды антип айтсаң, кафир болбойсуң. Экөөнүн айырмасы ушул жерде. Башкача айырмасы жок дерликчи. Андан кийин үчүнчүсү, шариатта кылсаң болот, же болбосо кылышың керек деген нерселердин үчүнчүсү эмне? Сунна. Сүннөт болгон нерсе. Сүннөт деген эмне? Сүннөт дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма кылган, кээде гана таштап койгон амалдарды эмне дейбиз? Сүннөт дейбиз. Ма фа'ала наби саллаллаху алейхи ва саллям ау бул жакта айтпаптыр аны, субханаллах. Макулан айтпаптыр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылган, же болбосо кылганга уруксат берген, анан же болбосо икрор кылган. Икрор деген эмне? Ушуну кылса болот деген. Мисал алганда, зебра бар, зебраны сахабалар ачкалыктан ошол зебраны эме кылып союп жейт. Союп жегеңе алып келет. Жегеңе алып келип пайгамбарга берсе, эмне кылат? Силер жей бергиле, менин аппетитим тартпай жатат дейт. Эми аппетитим тартпай жатат дегени муну жеген арам деген сөз эмес. Болгон менин аппетитим тартпай жатат. Эми кээ бир адамдардан аппетит ушундай болгон, кээ бир нерселерге тартат, кээ бир нерселерге тартпай калат, Ошол эми пайгамбарда аппетит тартпай калат дейм, мен силерге жалпак тилде айтып жатам. Бирок хадисте андай келбейт туугандар. Мен түшүнүрүш үчүн жалпак сөз менен айтып жатамчы. Эми ошол икрорда пайгамбарыбызданчы, пайгамбардан икрор мындай тосулду деген сөз эмес болот, Сүннөт экиге бөлүнөт өз ичинде. Сүннөт муаккада, сүннөт гойру муаккада деп. Сүннөт муаккада деген эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
дайыма кылган. Дайыма кылган. Таштаган эмес. Мисалга, багымдатын 2 рекет сүннөтү. Пейшиндин 4 рекет сүннөтү. Андан кийинки 2 рекет. Шамдын 2 рекет сүннөтү кылган, 2 рекет сүннөттөр. Ушуларда пайгамбар таштаган. Сүннөт гойру муаккада деген бар. Эмне пайгамбарыбыз кеде кылып, кеде кылган эмес. Мисалга алганда, Beşin namazdan keyin 2 rekat demez, kede 4 rekat okugan Peygamberimiz. Asırdan aldın kede 4 rekat okugan. Şamdan keyin 2 rekat demez 4 rekat okugan kede. Fıtından keyin daha 2 rekat demez 4 rekat okugan kedeçi. Biroq daima 2 rekat okugan. Alem 4 rekatı kede kılgan. Uşul nerse Peygamberimizin sünnet amallarından biroq sünna goyru muakkada dep koyat. Emi sünna goyru muakkada bolsa sünnatu zavait dep koyat. Bularga da kандай нерселер кирет десе, пайгамбарыбыздын кийингени, пайгамбарыбыздын жүрүм туруму, турганы, жанадан отурганы, ушул нерселерден сүннөт гойру муаккада кирет. То есть эмне пайгамбарыбыздын кийиминде кийинүү сүннөт амалдардан, бирок сүнна гойру муаккада. Пайгамбардын турганы, жатканы, ошолорду кылуу сүннөт гойру муаккада амалдарданчы. Андан кийинкиси mustahap болгон амалдардан. Mustahap болгон амалдардан деген кандай? Mustahap дегени кылынса жакшы. Эгер кылбасаң күнөө жок болгон амалдар. Кылса жакшы, мындайча айтканда абзел болгон амалдардан, абзел болгон. Сүннөт гойру муаккадага жакыныраак амалдардан, Mustahap дегени сүнна гойру муаккадага жакын болгон амалдардан. Ва ялиха мубахун, мындан кийин шариатта мубах болгон амал келет. Мубах дегени кандай? Кылсаң сооп эмес, кылбасаң күнөө болбогон амалдар. Кылсаң сооп эмес, кылбасаң күнөө болбой турган амалдар. Мубах деген ушундай мааниде. Андан кийин гойрул машруи науан. Биз азыр могу нерсени бүтүп алайлы туугандар. Азыр ушул нерсе фарз деген эмне, важип деген эмне, харам деген эмне, ушуларды билип алайлы. Неге дегенде кийинки намаздын ичинде айтыла турган маселелер тууат. Ушуга байланыштуу намаздын ичиндеги фарз болгон амалдар. Биз эмне дедик? Эгер намазда фарз нерселер болбосо, анда намаз дурус болбой кала турган нерселер дедик. Намазда важип болгон амалдар. Аны сөзсүз кылыш керек. Эгер кылбасаң, ага мындай өкүм деп өкүмдөрдү кийин ушуга карата айтабыз. Ошондуктан бул жакта фарз деген эмне, важип деген эмне, ушуларды билип алайлы. Эртеңки сабакта иншалла намаздын ичиндеги маселелерди айтып баштайбыз. Ва гойрул машруи, шариатта тыйылган амалдар. Булар эмне? Бир канча түрдө. Биринчиси мухаррамун, арам болгон амалдар. Арам болгон амалдар эмне дейт? Кылынбаш керек. Эгер кылсаң күнөөкөр болосуң. Кылсаң эмне? Күнөөкөр болосуң. Шариат тараптан тосулган нерсе. Эгер де сен бул нерсени кылса боло берет, бул нерсе кыдал, Аллах Таала бул нерсени тоскон эмес деп айта турган болсоң, кафир болуп калуу коркунучу бар туугандар. Ошол харамдан айырмасы ушундай. Андан кийин макрух. Макрух деген амалда харам сыяктуу эле, амалда харам сыяктуу эле, бирок акыйдада эгерде макрух болгон нерсени бирөө адал дей турган болсо, же болбосо кылса боло берет дей турган болсо, кафир болуп калбайт. Ал эми арамды кылса боло берет, Аллах Таала арам кылган эмес дей турган болсо, кафир болуп калат. Ал эми макрухта жок, андай эмес. Макрух менен арамдын айырмасы амалда жок, акыйдада гана. Амалда экөөнүн тең кылбаш керек, экөөнүн тосулуш керек. Ал эми акыйдада арамды бирөө арам дебесе кафир болуп калыш коркунучу бар. Ал эми макрухту арам дебесе, кылса болот десе, мисалы алганда, ал кафир болуш коркунучу жок анда. Экөөнүн айырмасы ушунда. Анан макрух өз ичинде экиге бөлүнөт. Макрух тахримен, макрух танзихан деп. Азыркы айткан биз макрух деген макрух тахримен урат. Макрух танзихан деген бул адалга жакыныраак болгон нерсе. Бирок бул да тосулууну кылбаш керек, муну дагынчы. Муну дагы кылбаш керек. Бирок муну макрух тахриман, макрух танзихандын кемчилиги азыраак да. Тиги макрух тахриманда күнөө болот. Макрух танзиханда күнөө деп айтуу кыйын. Эми ал нерсени Аллах Таала өзү чечет, биз эмне дейбиз? Жемеленесиң. Бул нерседе кемчилик болот, амалдарың кемчиликтүү болуп калат деп гана айта алабыз. Ва ятрухума, эми ушул арам менен макрухтан кийин келүүчү амал бул эмне дейт? Ал муфсиду лил амали ал машруи фихи. Эмне? Машруу болгон, то есть кыл деген нерсени бузуп коюучу нерсе. То есть сен кыл деген нерсени кылып жатасың, мисалы намаз оку деп Аллах Таала айтты да, намаз окуп жатасың, ичинде кээ бир амалдар кылып коюң, намаз бузуп коет. Ал амал макрухта
makruh же болсо арам болбошу да мүмкүн, бирок намазды бузуп коюучу амалдардан намаздын ичинде макрух болуп калат, бирок намаздан сырткары арам эмес болгон амалдар. فالكل ثمانية أنواع. Ушул жакта биз эмнени айттык? Азыр бул жакта биз 10 нерсени айттык туугандар. 10 нерсе кайсы? Шариатта кылуусу керек же болсо кылса боло турган нерселерди 5өүн айттык эсиңиздердеби? Фарз, важип, сүннет, мустахаб, анан мубах нерсе. Бул 5өү. Андан кийин гойру машруу болгон. Кылынбашы керек болгон же кылса күнөө боло турган амалдар. Мен арам, макрух, анан муфсид. 8 экен, кечиресиз, 8 فالكل ثمانية أنواع. Ушулардын бардыгы 8 болду дейт. Туура. أما الفرض فما ثبت بدليل قطعي. Эми фарз дегендин бир түшүнүгү. Биз азыр жогору жакта бир түшүнүк айттык, эми ошонун экинчи түшүнүгү имам Фанари радhiyallahu anhu'нун түшүндүрмөсү боюнча. ما ثبت بدليل قطعي. Sabit болуусунда, анын farz болуп бекитилүүсүндө эч кандай шек күмөнсүз болгон далил менен бекитилген. То есть эмне? Аят менен, мутаватир хадистер менен, машхур хадистер менен бекилинген амалдар. Бул жакта далилин катаи деген боюнча Утурсулахтын бир канча түшүндүрмөлөрү бар, бирок ага биз окубайбыз. Неге дегенде биздин сабагыбыз жалпы бардык адамдар үчүн. Ла шубхата фихи би далилин катаин ла шубхата фихи дегени ошондо эч кандай шек күмөнсүз болгон далил менен бекитилген амалды эмне эткенбиз? Фарз эткенбиз. Ва хукмуху эми ошол фарздын өкүмү мындай. Ас-савабу бил фи'л. Кылуу менен адам сооп алат. Вал иqabu бит тарки била узрин. Эч бир себепсиз эле таштап кое турган болсоң, эмне болот дейт? Күнөө кылабасың дейт. Вал куфру бил инкари фил муттафaqi алейхи. Эми кимдеkin фарз болгон, фарз болгон, бекем болгон амалдарды инкар кыла турган болсо, анда бул адам эмне? Кафир болуп калат дейт. Бул жакта фарзун амали, фарздын өз ичинде бир канча бөлүккө бөлүнүп кетет. Ошонун ичинде фарз амали болгон нерсени айтып атат. Мисалга алганда, бизде намаз окуу фарз, бирөө намаз окуш фарз деп айтпаса, ал адам кафир болуп калат. Намаз 5 убакыт намаз фарз деп айтабыз. Эгер бирөө жок намаз фарз эмес, окубай койсоң боло берет десе, эмне дейбиз? Ал адам кафир болуп калды деп айтабыз. Андан кийин намаздын ичиге тиешелүү болгон өзүнчө өкүмдөр бар. Аларды эртең намаз өкүмдөрү башталганда ошол жакта айтабыз. Вал важибу ма сабата би далилин фихи шубхатун. Эмне анын бекитилүүсүндө, далилинде бир аз шубха бар дейт. Бирок өкүмдө болсо ка хукмул фарди амалан ла i'tiqadan, өкүмдө фарз сыяктуу эле өкүм болот. Бирок амал түрүндө, этикат түрүндө болбойт. Этикатта фарз эгер бирөө инкар кылса, аны фарз эмес деп турганбыз, кафир болот дейт да. Бирөө важип дебесе, ал кафир болбойт деп айтабыз. Хатта ла якфура жахидуху, аны моюндабаган адам kafir болбойт дейт. Ва суннату, сүннөт деген эмнесе? Ма вазаба алейхи наби саллаллаху алейхи ва саллям ма тарки марратан ва марратан. Пайгамбарыбыз кылууга үндөгөн, чакырган, бирок өзү кеде бир эки жолу таштап койгон амалдардан. Мунун өкүмү кылса сооп алат, кылбаса итап болот, эмне? Жемиленет. Кемчиликтүү болот амалычы. Фисхуда. Суннатул худада. То есть эмне? Сунна муаккада де. Мунун экинчи аты суннатул худа. Мустахаб десе ма фаалах наби саллаллаху алейхи ва саллям марратан ва тараках марратан усра. Мустахаб деген эмне? Пайгамбарыбыз кеде жакшы көрүп кылган, кеде кээ бир нерсе таштап койгон, Ва ма хаббаху салафу. Жанадан ал нерсени кылууну салафи солихиндер деген азыркы салафтер эмес, туугандар. Алдыңкы таква алымдар ошону кылганды абзел деп билген, ошол алымдар. Азыркы салафиттер, булар салафиттер, салафтар эмес алар, Ва хукмуху, мустахабтын өкмү кандай десе, ас-савабу бил фи'л. Ал нерсени кылганга сооп болот, мустахаб амалды кылуу менен. Ва адамул итаби бит тарк. Ал эми аны таштап койсо, буга жемелөө жок, жемеленбейт дейт. Мубах амал болсо, ма юхайярул абду фихи байна al-ityan ва тарк. Мубах деген эмне десе, кулдар, то есть биз баарыбыз Аллахтын кулубуз да. Эми ошол кулдар Аллахтын кулу же болсо биз аны кылсактан, кылбасактан тандоо бизде. Кылсактан болот, кылбасак да болот. Өкүмү буга сооп да жок, күнөө да жок. Кылган адамга сооп жок, кылбаган, тарк эткен адамга күнөө жок, Вал мухарраму, арам болгон нерсе не десе, ма сабата нахью фихи била муаридин лаху. Эмне? Аны таштоодо эч кандай муарид жок болгон нерсе дейт.
Muarid деген эмне? Башка бир аят, хадис же болбосо алымдардын сөзү ага каршы келбейт. Бул жакта биля муаридин лаху дегенде, эгер студенттер доктор Салахтын эмесин окуй турган болсоңуздар, хашиясын карасаңыздар, Абу Ханифа радhiyallahu anh менен Сахибейн экөөнүн ортосундагы кээ бир талаштарды айтат. Ошону карап койсоңуздар өтө сонун маанилер айткан. Wa hukmuhu, anın hükmü kandisi as-sevabi biterki lillahi azza ve celle, kimde kim aram nerseni Allah Rasulü için taşlay turgan bolsa aga emne deyt sowap berilit deyt Allah taraptan. Wal iqabu bil fi'l, eger kimde kim kılsa al jazalanat. Wal kufru bil istihlali fil muttafaq aleyhi. Eger de bir nersenin aram ekenliğine hiç kanda talaş jok bolo turgan bolsa, al nerseni birөө adal dey turgan bolsa, ya aram nerse muttafaq anın aram ekenliğine hiç kanda talaş jok bolgan nersede birөө адал дей турган болсо эмне дейт? Кафир болот дейт. Караңыздар, ушул жерде бир пайда айтып кетейин туугандар. Муну көп деле айтабыз, кайра кайталайбыз. Чтобы адамдар пайдаланып калыш үчүн. Ол жерде фарз намаз, арам нерсенин өкүмүн айтты. Ас-савабу битарки лиллахи азза ва жалла деди. Аллах Расул үчүн таштасаң, сооп болот деди. Мындайча айтканда, бир арам нерсени Аллах Расул үчүн кылбасаң, сооп болот деди. Бул нерсени караңыздар. Sende akça var, ya olsa sende mümkünlük var, arak içkenge. Bирок Allah Rasul үчүн içpей жатасың, сооп аласың. Sende mümkünlük var, бирөөдөн бир нерсени урдап кеткенге. Бирок урдабай жатасың, Allah Rasul үчүн сооп бар. Sende mümkünlük var, зына кылганга же бирөөгө зулум кылганга. Бирок Allah Rasul үчүн кылбай жатасың, сооп аласың. Ошондуктан туугандар, ушул арам нерселер эми толтурат да туугандар, бирөөдү сөгүү, ата энеңди сөгүү же болбосо ата энеңе бир жаман нерселерди айтуу, каргоо, бирөөдү гыйбаттоо, бирөөгө доолоо, бирөөгө зулумдук кылуу, бирөөдөн каракчылык кылып тартып алуу, коррупция кылуу жана башка деген арам нерселер толтурат. Эми ошол арамдардын баардыгын жүрөктөн Аллах Расулу үчүн таштадым деп ниет кылып, Аллах Расулун таштаймын, кылбаймын деп ниет кылып жүрсөңүз эле дайыма сооп ала бересиз. Чүнкү туугандар, Аллах Расулу үчүн кылбаймын деп эле дайым ниет кылып жүрө берсеңиз эмне? Allah Teala sooп жазып берет. Неге дегенде мынакей имам Фанари айтпайдыбы? Савабу биттерки лиллахи азза ва жалла. Аллах үчүн таштай турган болсоң сооп аласың. Сен таштаганда адамдар эми бул нерсени кылсаң болбойт да, атам урушат, энем урушат же элдин алдында уят кылым, жок, андай эмес. Аллах үчүн кылбайм деп таштаган ошонун баардыгын сооп аласың. Аллах үчүн деп таштасак эмне? Баардыгы сооп болот. Ошондуктан көз менен ниет кылыш керек. Эмне, Аллахым бүгүн колдон келгенче арамдын баардыгынан сенин ыраазычылыгың үчүн сактанам. Колдон келгенче жакшылыктын баардыгын кылам десеңиз, эмне? Миллиондогон, миллиарддаган сооптор жазылат туугандар. Ошол себептен айтат да: "Ла яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун" деп. Аллах Таала Кур'ан эмне дейт? Тең боло албайт билгендер менен билбегендер дейт. Ошондуктан билип алсак, эми күнүгө ниет кылыңыз, эмне? Колдон келгенчелик жакшылык кылам, колдон келгенчелик арамдардан, Аллахым өзүңүн ыраазычылыгы үчүн сактанам десек, күнүгө ошол арамды кылбаганыңыз үчүн сооп кете берет да. Мисалы, зына кылбадыңыз, бул Аллах ыраазычылыгы үчүн зына кылбады. Мен азыр кылбады, 1 секунд, 2 секунд, 3 секунд азыр кылбай, ар бир секундтаңызга, ар бир миллисекундка кетет. Ар бир миллисекундда зына кылышыңыз мүмкүн эмес, мүмкүн эде, бирок кылбай жатасыз Аллах ыраазы үчүн. Бирок жүрөктө болсун да Аллах ыраазы үчүн сооп кете берет ар бир секундтаңызга. Ар бир секундка арак ичпейт деп жазылат. Арак ичпейди, Аллахым сооп жазса. Арак ичпейди, сооп. Ар бир секундда зулумдук кылышыңыз мүмкүн эде, бирок Аллах ыраазы үчүн кылбадыңыз, сооп кетип жатат. Ар бир секундда урурлук кылышыңыз мүмкүн эде, бирок кылбай жатасыз, сооп кетип жатат. Биздин устаздарыбыз айтат, эгерде кимдеки ушуну дайыма ниет кылып жүрсө дейт, сооп жаза турган периште чарчайт дейт. Сооп жаза турган периште сенин соогуң жазып жетишпей чарчайт дейт. Болбосо айтып жатам, ар бир секундуңузда кетип жатат, ар бир нерсе, ар бир арам болгон нерседе. Сиз Аллах үчүн таштадыңыз. Аллах үчүн мен бирөөдү жөндөн жөн эле уруп тепкенди таштадым, зулумдук кылган таштадым. Ар бир секундда эч кимди урбады, теппеди. Канча миллиарддаган адамдар бар да, миллиарддаган адам урбады, теппеди, сөкпөдү. Миллиард могул паланча түрдүү адамдар менен зына кылышыңыз мүмкүнбү деп? Ошонча түрдүү адамдар менен зына кылбады. Паланча адам сөгүшүңүз мүмкүнбү деп? Ошонча адамды сөкпөдү. Аллах сени, Аллахым сенин ыраазычылыгың үчүн сөкпөдү, жазылып жатат соопчу. Ар бир секундка, ар бир секундтаңыз, ар бир миллисекундка жазылып жатат, ар бир амал. Көрдүңүздөрбү, ниет кылсаңыздар, эми бул дагы нар жака кете берет. Ар бир амалды ушундай ниет кылсаңыз, ар бир секундтаса сооп кететчи. Сооп табыш оңой бекен. Сооп табыш оңой эле, бекер иш өчү, бекер. Жөн жүрөктөн ниет кыласыз. Аллах ыраазычылыгы үчүн болуш керек дагычы. Аллахым өзүңүн ыраазычылыгы үчүн зына кылбайм. Аллахым өзүңүн ыраазычылыгы үчүн арак ичпей жатам.
Аллахтын өзүнүн ыраазычылыгы үчүн. Баардыгы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Баардык арам, кандай арам нерселерди гана билебиз. Бирөөдү гыйбаттоо, бирөөдү доолоо, бирөөнүн артынан жаман сүйлөө, жалган айтуу, мазактоо, Аллахка каршы айтуу, Аллахты мазактоо же башка бир нерсе, мисалы кафирчилик кылган нерселерчи. Ушу баарын Аллах ыраазычылыгы үчүн таштап койсоңуз, Аллахын толтура сооп, кыяматта өзүңүз билбеген акыбалда соопторго барасыз. Бул кандай болду деп билсеңиз. Аллах Таала сен Аллах ыраазы үчүн могу нерселерди таштадың да, ошонун ар бир секундасыга, ар бир адамга ушундай нерсе кылышы мүмкүн эди. Бирок ошону кылбадың, Аллах ыраазы үчүн кылбадың, Аллах Таала ушуну ар бирөөсүгө сага сооп берди. Ар бир секундга ар бир адам башыга. Туура айтпагандар. Ошого жаштар ниет кылайын. Wal makruhu, makruh деген нерсе мазхабатан нахю фихи ма'ал муарид. Эмне? Бул нерседе кээ бир хадистерде же болбосо кээ бир алымдар ортосунда бул албетте сахибейн жанагы эми Абу Ханифа радыйаллаху ортосунда бир аз эки түрдүү ой бар. Эмне кыскасы мен орточулап айтайын жалпак тил менен. Эки далил баш келип кала турган болсо, анда эмне болот дейт? Бул эмне макрух тахриман болуп калат дейт. То есть бир хадисте пайгамбарыбыз кылды дейт, бир хадисте пайгамбарыбыз кылбады дейт. Ошондо эми ошол хадисти, ошол нерсени карап туруп биз эмне ал нерсе макрух тахриман деп айтабыз. Ал эми Абу Ханифа радыйаллаху анхуда алымдар ортосунда талаш болсо, бул нерсе каралат. Батыраак окуйлук туугандар, ва хукмуху саваб би таркил маусуфи. Караңыздар, эми ошол жогору жакта сыпатталган нерселерди таштай турган болсо, то есть Аллах ыраазычылыгы үчүн таштай турган болсо, биз жогору жакта айтпадыкпы, арам нерсени Аллах үчүн таштай турган болсоң, сооп аласың деп. Эми макрух болгон нерселерди, макрух болгон, адепсиздик болгон нерселердин баарын Аллах ыраазычылыгы үчүн таштасак, сооп алабыз. Аллах ыраазычылыгы үчүн таштасак, сооп алабыз. Бул таштоо деген сөзсүз түрдө ошол сен мисалы аракты алып, анан стаканга куюп, анан ошону таштаган. Жок, аны эмес. Сен аракка барбай эле, стаканга албай эле, куйбай эле, ошону ушул жактан эле таштасаң дагы, отурган жериңде деле, Куран окуп жаткан жерде таштасаң деле, ошол нерсе эмне сооп боло берет сагачы. Wal khawfu al-iqabi bil fi'li, макрухту ким кылып койсо, ага эмне коркунуч бар, кыяматта азаптанып калышта. Wa adamul kufri bil istihlal, эгерде бирөө аны адал дей турган болсо, ал кафир болбойт. Wal mufsid, муфсид деген эмне? Бузуучу нерсе. Wa huwa naqidu lil amal mashru fihi. Шарияттан же болбосо шариатта кылуубуз керек болгон амалдарды бузуп коюучу нерсе, амал. Wa hukmuhu al-iqabu bil fi'li amdan, эгерде кимдики атайлап кыла турган болсо жазаланат. Wa adamu sahwan, ал эми кокустуктан болуп кала турган болсо, мисалы намазды билбестен бузуп алдыңыз же кайсы бир себептерден билбестен бузуп алсаңыз, сахван адашуу менен бузуп алсаңыз, анда эмне күнөөкөр болбойсуз. А бирок атайлап бузсаңыз, анда эмне экен? Күнөөкөр болуп каласыз. Сумма ya'lam, андан кийин сен билгени мутажамиатун лил арбаатил уwali шар'ан. Намаз ушул жогору жакта айткан башкы төртөөсүнү өзү чогултат дейт. Намаздын ичинде чогултат. То есть намаздын ичинде фарз бар, важип бар, сүннөт бар, мустахаб бар. Вакат тужат арбаатул ахират фиха табан. Кээде табиатчылыктан же инсандык себептен калган төртөөсү да болуп калышы мүмкүн. Ал кайсы төртөөсү? Мубах болгон нерсе же болбосо арам болгон нерсе намазда болуп калышы мүмкүн. Ооба, болуп калышы мүмкүн. Мисалы намазда сүйлөгөн арам, сүйлөө жөндөн жөн, арамдын сөзү менен сүйлөш арам. Ушуну кээде адамдар сүйлөп коёбу? Ооба, сүйлөп коёт. Туурабы? Намаздын ичинде жеп ичиш арам. Кээ бирөөлөр жеп ичип коёбу? Ооба, жеп ичип коёт. Мисалы намаз бузулат да. Намаздын ичинде көп басуу арам, мисалы көп кыймылдык кылган. Кээ бирөөлөр көп кыймылдык кылып коёт, жана башка ушундай арам нерселер бар. Макрух нерселер бар. Намаз бузуучу нерселер бар. Мисалы кыбладан көкүрөң бузулуп кетсе, намаз бузулат. Көкүрөң кыбладан бурулуп кетсе, мисалы мындай кыбла 90 градуска же 45 градуска бурулуп кетсе, эмне болот? Намаз бузулат. Иншалла ушул жерде токтотуп турабыз. Буюрса эртеге улайбыз. Эртеге саат 7-де Кыргызстан саат менен улайбыз иншалла. Суроолор болсо айтсаңыздар болот, кол көтөрүп, кол көтөргөндөрдүн микрофондорун ачып беребиз, анан айтсаңыздар болот. Болбосо жыйынтыктап